Жарманкеде келген конокторду эң көп кызыктырган бул капсула үй болду. Буга чейин туристтик үйлөр Кытайдан кымбат баада алынып келинсе, ушул тапта өзүбүздө чогултулуп жасалып жатыптыр. Гүл жээктерине тоого бардык шартка ылайыкташтырылган. Бул дагы туризмди өнүктүрүүгө болгон өбөлгө экени белгиленди. Бул акылдуу үй. Ар кандай системалар бар. Могу система полностью ачылат, өйдө жагы. Асты жагы шторкалар жабылат. И бул жактан жылдыздарды караса болот да. Санузелы бар, климат контролю бар. Бул жагында теплый пол болот. Полностью мебелин баарын жасап беребиз. Бизде ошо Кыргызстанда өнүктүргөн ушундай жарманкелер бизге жардам берип турат. Жарманкеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, Кыргыздын илгертен бери келаткан турак үйү болгон Боз үйдүн уникалдуулугуна баа берди. Мык колдонулбаган Кыргыздын уникалдуу турак жайы Боз үйдүн тез тигилгенине дагы күбө болдук. Кыргызстандын түндүгү ар дайым бийик болсун, чамгарагыбыз чалкый берсин. Көргөзмөнүн бардык катышуучуларына, конокторго Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Мындай ири иш-чарага эс алуу жайларынын, ошондой эле туристтик долбоорлордун өкүлдөрү да катышты. Алардын негизги максаты келген эс алуучуларга тейлөөнүн сапатын жакшыртуу, эс алуунун ар кандай түрлөрүн тартуулоо экени белгиленди. Коноктор көбөйүп атат, ошого биз да аракеттенип өзүбүздүн сервисибизди көтөрүш үчүн чет мамлекеттерге чыгып келип атабыз. Жакында эле Турцияга Катанын негизинде чыгып келдик, Ката жибердик, ошо окуп келдик, сервисти кандай жогорку деңгээлде кылыш керек экенин окуп үйрөнүп, ошону эми биз Кыргызстанга жайылтканга аракет кылып атабыз. Здесь мы представляем на выставке направление горного туризма. Көргөзмөдө биз тоо туризминин багытын сунуштап жатабыз. Тактап айтсак, экстремалдык эмоцияга бай туруу десек болот. Бул квадроциклдер менен туристтерге 1 күндүк, 3 күндүк атайын турларды уюштуруп беребиз. Эс алуучуларды кызыктыруу максатында муну жабдуулар менен кошо Жарманкеге алып чыктык. Акыркы убакта тоо туризми чындыгында өнүгүп жатат. Ал эми эс алуунун бул түрү менен биз адамдарга укмуштуудай эмоцияларды тартуулайбыз. Аларда кол өнөрчүлөрдүн колунан жаралган эмгектер да Жарманкенин көңүл борборунда болду. Мында кийиз буюмдары, булгары, деги эле кыргыз кол өнөрчүлөрүнүн жасаган иштери келген меймандарга тартууланды. Мы находимся на озере Ысык-Куль, это наша кыргызская жемчужина. Кыргызстандын Бермет болгон Ысык-Көлгө атайын келдик. Жыл сайын кыдырып кетебиз. Бул жактагы атмосфера адамдардын маанайы абдан жагып жатат. Жарманкедеги ар бир эмгектерди көрүп чыктык. Туристтерди кабыл алууга абдан сонун шарттар түзүлүп жатыптыр. Мындай тейлөө болсо, адамдар меймандостук менен тосуп алып атса, жылда келген келет. Ушбу фестивалга таклиф кылышты. Жарманкеге атайын конок болуп келип атабыз. Бул жактагы кол өнөрчүлөр менен ар дайым кызматташып турабыз. Абдан жагып жатат. Кооз жаратылышыңар, гөлүңөр ар бир келген эс алуучуну суктандырат деп ойлойм. Гөл кылаасы кайсы мезгил болбосун ажайып кооз жаратылыш менен келген эс алуучуну арбап келет. Жайкы туристтик мезгили расмий ачылып, быйыл дагы бир катар ички жана чет элдик туристтердин келиши күтүлүүдө. Айнура Достукбекова, Аселчилек Казайбек Жумашев, Ысык-Куль жаңылыктары.